Саламатсыздар балдар? Саламатсызбы. Отуруңлар. Бүгүнкү маанайлар кандай? Жакшыбы, азаматтар? Бүгүн балдар биз кыргыз жөнүндө, кыргыздын негиздеши, мамлекети жөнүндө биз көп сабактарды өтүп келатырбыз. Эми ушул бизде биздин замандын 5-кылымдарында балдар ушул Борбордук Азияда жолубузу азыркы Теңир тоодон Енисей тарапка кыргыздар улуу көчүп жүргөн, жолубузу көчүп барышкан. Азыркы Енисей дарыясынын жээктерине барып отурупташкан. Биз мен биринчи класска ушул мурун азыркы Кулназаров мектеби эле, азыр мурун Абдыкалык 8 жылдык мектеби эле ошол жерден биринчи класска киргем 70-жылы 1970-жылы күзүндө. Кийинчерээк 1975-жылы Кызыл Тоортоо мектебине которулуп, ошол жакта 10 классты бүттүрдүм, орто билимде. Кийин Ош педагогикалык институтуна тапшырып, өтпөй калып, армияга кеттим. 2 жыл армияда жүрдүм, Сибирде. БАМ магистралын куруп, армиядан келгенден кийин ишке кирдим. Биринчи иш башталгыч ишим азыркы Чекиров мектеби, мурун Каражаш орто мектеби эле, ошол жерге эмгек мугалим болуп киргем. Андан кийин мен Кызылкөл орто мектебине которулдум. Ошол мектепте иштеп эмгектенип атканда 1987-жылы андан кийин тапшырдым тарых факультетине. Ал убактарда бизде эмгек жолу мектепте иштеп атканда беседа жолу менен, кээде мынекен экзамен жолу менен алынчу эле. Бирок мен экзамен тапшырып алгам. Азыр Кыргыз мамлекеттик университетине тапшыргам. Азыр Бала Сагын атындагы университет болуп калды го. Ошол жерде билим алып, тарых факультети. Анда бизде юридикалык тарых факультети бир эле. Тарых специалистин алып чыккам да. Элдин башына эмне кийишчү эле? Топу деп койчу, согушту кандай кийишчү эле? Туулга азамат, туулга дейбиз, Ал эми төшүнөчү мындай кийингенде эме кийишкен? Майда токулган немелерди мынекен чарайна дейбиз. Муну ошол андан кийин мынекен Ордо балыктагы багы калган эчтеликтер бар. Китеңерди карасаңармы? Эмгек жолу атам математик мугалим эле. Ошо биз дагы ошо атамды аркалап ошо мугалим болгонго эңсечү элек. Негизинен мен өзү юридикалык жактан билим алып, юрфак жагына метейин деп үмүтүм бар эле, бирок багы тарых жагына көбүрөөк болуп, ошо жагына кызыгып, университетте окуп атканда. Айрыкча биздин агайларыбыз Турат Жоробеков деген агайыбыз бар эле, ошонун баягы демилгеси менен, же болбосо ошонун айтымы кандай сабак өткөндөрү менен ушу тарыхка көбүрөөк кызыгып. Ошол себептен тарых факультетин тандап, андан кийин мугалим болуп калдым да. Мугалимдик кесип кээ бир адамдарга мындай оңой көрүнгөнү менен аябагандай түшүктүү кесиптин бири деп эсептейм. Анткени көпчүлүк убактарда баягы балдардын тарбия бергенде, балдарды баягы союз убагында, айрыкча союз убагында жанагындай жумуштарга алып барчу эле да биздичи, окуучулар менен кошо. Ал убактарда мисалы үчүн жумуштарда мээнет кылып, балдарды кандай жолдорго үйрөтүп, балдарды тарбия берип, бири-бирине мамиле түзүп, бири-бири менен кандайдыр өздөрүнө өз алдынча сүйлөткөнгө аракет кылып тарбиячылык. Бирок мээнет аябагандай көчтү. Эми баягы үй бүлөдөгү тарбия менен мектептеги тарбия өзгөрүп эле эки башка. Мектептеги баягы 18 окуучу, 30 окуучуга чейин окуткан мезгилдер болду. 30 окуучунун дагы кээ учурларда ошонун бир 10дон ашык, 15 бала жакшы өздөштүрсө, калган балдар ошонун артынан эле ээрчип кете турган мезгилдер бар да. Ал эми ошонун ичинен дагы бейбаш балдар болот. Бейбаш балдарга өзүнчө мамиле кылыш керек. Баягы айрыкча мектепке күзүндө келгенде эле окуучуларды жакшы окуган менен жаман окуган окуучуларды отургузуу жагы деле өзүнчө бир методика да, булчу. Бири-бирине тарбия берип, ошондо балдар кээде отурбайбыз, балдар кээде мынеки бул кыз менен отурбаймын дегендер мамиледе түзөт. Бирок ошону түшүндүрүү жолу менен
ошонун мындай жакшы жактарын айтуу менен балдарды ынандырса болот да. Азыркы мурунку тарбияда көбүнчө биз мектепте баягы көргөзмө куралдары менен анан кийин мамлекет тарабынан көргөзмө куралдары карта мемелер келип турчу да. Азыр эми алар чектелип калды. Жок. Азыр мен азыркы мыногу ковид болгондон бери былтыр мурда айылдан бери мына онлайн сабагы дагы окуучулар үчүн чоң тарбия берет экен да. Мисалы үчүн ушу мектептеги өткөн сабактарыңы телефон аркылуу ушул балдарга үй тапшырмаларын берсең аябагында пайдалуу экен да. Баягы ошо жооп берип, ал мектепте мисалы үчүн үйдө ошо бала китептен окуп жооп берсе деле ошон үчүн кандайдыр түшүнүк алат экен да. Ушул жактары жакшы экен да. Анан кийин азыркы технологияны үйрөткөндө балдардын мына көргөзмөлүк сабактары аябагында жакшы. Баягы мектептин баардыгы компьютердик көргөзмөлөр болуп калса го, мүмкүн болсо ошондор менен өткөн аябагында жакшы деп эсептейм да. Көрдүңөрбү? Жоокерлердин кийиниши. Бул колунда эмне бар экен? Найзасы, дагы жанында эмнеси жүрөт? Кылычы жүрөт. Ат жабдыктары кандай экен? Конечно, ар бир бала баягы ар бир мезгилде баягы эгемендик мамлекет болгондо баягы көпчүлүк мугалимдер баягы 1 жылдап 6 айлап айлык албаган күндөрүбүз болгон да. Эми бизде деле ой болгон, бирок ушул кесипти аркалап калгандан кийин тыштап кеткенге эч мүмкүнчүлүк болбоду да. Же балдарды кыя албадыкпы, же өзүбүздүн кесипти сүйгөндүктөнбү биле албадым да. Мен мисалы үчүн иштей албай койдум да. Көбүнчө аны жашыргандын эмеси жок. Мектептегинин айырмачылыгы мындай да. Мен мындай түшүнөм, менин оюмча. Мектепте баягы көпчүлүк окуучулар менен бири-бири менен атаандаштырып окутуу боюнча мындай методикасы жакшы да. Атаандаштырып, мына буну сен эмнетесиңби, муну окуп келсе сен мындай болмок элең. Же кээ бир учурларда баягы мектепте балдарды көтөрмөлөп койсоң, кичине мактап, өзүнүн жакшы жактарын айтып койсоң, кийин ошол бала кандайдыр бир эртеси күнү кандайдыр жыйынтыктар берет да. А үйдө мисалы үчүн балаңды мактап койсоң, кээде иш кылбай коет да, же окубай коюшу мүмкүн. Ушундай жеке үй бүлөлүк менен көпчүлүк окуучулар менен отуруудун айырмачылыктары ушундай бар деп айтам да мен. Балдардын ичинен китепке кызыккандар бар, бирок көп санда эмес да, мурункудай эмес. Көбүнчө материал ушу телефондон алышат. Баардык материалдарды берген тапшырмалар дагы мисалы үчүн тарыхта эми мындай китептен тышкарыда көбүрөөк маалыматтарды көп беребиз да. Мисалы үчүн тарыхый инсандар жөнүндө, тарыхый окуялар жөнүндө ошону көбүнчө мемеден алышат да, интернеттен алышат. Китепте кеңирээк берилет да, кеңирээк беришет. Мисалы үчүн мен баягы кесибим тарыхчы болгон үчүн тарыхта көбүнчө маалыматты китептен көбүрөөк берилет. Ал эми интернетте мисалы үчүн эметип атырык, кээде окшоштук нерселер пайда болуп калып атыр да. Ошо интернеттен карап атырык, бирок интернетте деле жакшы жактары бар экен, бирок балдар экөөнүн айкалыштырып алып кетпей атыр да. Мен ушул ягына көбүрөөк токтолом балдарга. Экөөнүн тең айкалыштырып алып кетсе, менимче жакшы билим болот го деп элестетем да. Мамлекет тарабынан ошо окуучуларды баягы олимпиадага алып барып, райондук, областтык деңгээлге чейин чыгарып ошол грамоталарды, областтын грамоталарын, райондук грамоталарды, анан ошону баалап эл агартууна отличник берди. Ардагар мугалим, кесиптүү мугалимдер дагы бар. Ошол менен мамлекетке дагы ушунчалык баягы сыйлап, ушунчалык баягы эмгекти баалап атканына дагы чоң рахмат. Анткени биз ушул билинбей эле мынакей быйылкы жылы 40 жыл болот экен. Кантип баягы окуучулар менен аралашып, окуучулар менен жүрүп, окуучулардын кыял жоруктары менен жүрүп, окуучу катары өздөрү менен кандай окуучу кандай болсо ошондой мамиле жасап жүрүп эле 40 жыл өткөнүн да билбей калат экенбиз. Биздин агай жакшы агай, бизге тарыхты аябай жакшы өтөт, жакшы түшүндүрөт. Бизге билбеген нерселерди айтып берет, суроолорго да жабай жооп бере берет. Бизге тарых маанилүү болгондуктан биз да тарыхты жакшы окуга аракет кылабыз. Агай да бизди урушпайт. Жакшы окутуп, жакшы билим алууга аракет кылабыз. Тарых бизге өтө керек маанилүү сабак. Ар бир бала
өз чет атасын билген сыяктуу эле бул тарыхты ham жатка билиши керек. Бул тарыхта дүйнө жүзүн боюнча кыргыз окуялары боюнча көптөр маанилерди бизге агай түшүндүрүп берет. Агайдын бизге берген сабагы өтө жакшы берет. Агай түшүнүктүү кылат, түшүнбөгөн жерлерибизди сурайбыз. Агай да бизди өтө жакшылап окуп келсин деп түшүргөнгө өтө түшүндүрөт. Бизге түшүндүргөндөрү жакшы. Биз агайды жакшы көрөбүз. Өзгөрүү бар. Мисалы үчүн азыркы бүтүрүп аткан окуучулардын бизде деле мынага ушу мектебибизден азыр бүткөнү бир 5-6 жол болсо мындайча айтканда бир 10%ден жогору жагы окуучулар ушу мугалимдикте да, ар кандай кесиптерде. Ошону менен бирге эле былтыркы бүткөндөрдөн да бар. Өзүм мисалы үчүн азыр окутуп аткан тарыхчы болгон окуучулардын да бар. Мисалы үчүн мектепте иштешип атыр. Жакшы. Эми көбүнчө бизде баягы союз таркаганда материалдык жакка кызыгышып кетип мугалимдер тышташып кетти. Бирок азыр жакшы. Жөрөлгө жакшы. Эми аны бээрден туюп айтыш аябында кыйын. Кандайдыр бир адам толкунданып, ичи жибип, өзүнчө бир кандайдыр башка бир дүйнөгө кеткендей болот экенсиң да. Анамчы. Кээде жашып кеткен да күндөр болот. Айрыкча эми жөнөкөй эле нерсе бир көчөдөнбү же бир шаарданбы жолугуп калып агай келиң, чай ичиң. Же ушундай кылдырам, мен мындай бизнес кылып атып, же мындай кылдым десем өзүнчө бир рахат да. Агай деген сөз, эжеке деген сөз. Менимче бир баягы бизнесмендерге результаты эрте эле кеч чыгат экен. Мугалимдикке өзүңөр билесиңер 10 жылдап, 15 жылдап барып анан кийин мөмөсүн берет да. 20 жылдап кээде. Мына ошол мөмөнү жеп атканда, же өзү мөмөнү үзүп атканда кандайдыр агай деген сөздү уксаң аябагында бир толкунданып кетесиң да.